Бул коронун жана бул үйдүн ичинде 3 нерсени айтууга тыюу салынат экен. Биринчи, бул канча сом? Ами ушунчабы дегенди. Анан экинчиси болсо эконом деген сөздү вообще колдонбош керек. Үчүнчүсү болсо жана дешевый сөз бар го, обой, линолеум дегендерди вообще унутуш керек экен. Элестеткиле, могу центрден, могу Асанбайдан квартира алгандан көрө 3 бөлмөчү лучше $175,000 тукундар. Мол хай-тек үйдү алган жакшы. Документтер менен эч кандай проблема жок. Техпаспорт, кызыл китеп бүт бардыгы бар. Эсине чала бергиле. Бул үйдү сатып алсаңыздарчы, могу көчө боюнча эң эле крутой сиз болот окшойсуз. Анан дагы бир нерсени айта кетиш керек да. Вроде Бишкек шаары бурук кадимкидей эле дачадай тынч экен. Абасы таза, тоого жакын. Каяк эле каяк десеңиздер, бул жана стадион өйдө тарабы верхний орокто жайгашкан туугандар. Бишкектик прописка. Эми баштаса караңыздар. Бул жакта болсо гостевой паркинг бар экен, шагылдар төгүлгөн, сливтердин баардыгы продуманный, брусчатка төшөлгөн, бул жакта болсо туялар дагы, елкалар дагы коюлуп тур. Анан кечки жактандыруу менен бул жакта вообще проблема жок. Кечинде үйдүн жарыгын көрсөңүздөрчү, сүйүп каласыңар. Бул сол тарабы болсо, бул жакта машина койгонго навес бар экен, как минимум 2-3 машина батат. Бул жакта зеленая зона, үйдүн арка жагынан болсо кенен орындуктар калтырылган. Ал эми капталган болсо туугандар, ал жакта умный печка. Ал умный печканы телефон менен эле управлять этсеңиздер болот экен. Жүрүңүздөр эми үйдүн ичине. И баса айта кетчү нерсе, участок кызыл китеп боюнча 3,2 сотых, узун турасы жол жагынан 12, узундан болсо 25 экен примерно. Эми үй боюнча десек, туугандар, үй айтылгандай 175 квадрат метр. Кызыл кирпич менен салынган, сырты утепление болгон. Негизги эчтең менен эле бул жакта киребеш жагы, бут кийим чечүүчү зона болот. Сол тарабы болсо, туугандар, биринчи кабаттын санузел экен. Эми киргенде эле бул жакта холл, оң тарабы болсо, бул жакта полноценный кухня. Потолоктун бийиктигин караңызчы, жөн эле хоромага адегичи. Негизи кухнянын чоң болгону жакшы, себеби полный семья отуруп алып, чай ичип, рахаттанып, балдарыңыздар коронун ичинде чукура ойноп жүргөнүн көрүп турсаңыздар, кандай гана керемет. Үй полностью туугандар 90% ремонту бүтүп тур, white box экен. Келип эле өзүңүздөр калган ремонтту баштасаңыздар болот. Мындайча айтканда үйдүн көбүнчө работасы бүттүр. Себеби электромонтаждын работасы өткөн, сантехникалардын баардыгы өткөн, радиаторлордун баардыгы койгон. Эми жүрүңүздөр, бул жагын көрсөтө кетсек, бул жакта болсо тепкичнасынан үйдүн ар бир кычыгында водяной цокой койгон экен туугандар. Мунун астын калсаңыздар бут кийим чечүүчү зона алсаңыздар болот. Экинчи кабатка чыгып атканда бул жердин потологу бийик болгон үчүн чоң люстра коюп койсоңуздар да болот экен. Панорамный терезе менен. Эми экинчи кабатка чыкканда по порядку барсак, сол тарапта болсо кыздар үчүн бөлмө коюп койсоңуздар болот. Любимый дочкаңыз сизге рахмат айтат. Себеби могу комнатаңыздарчы аябай жарык, тем более өзүнүн террасасы менен экен. Бул жака пуфиктерди, кресло качалкаларды коюп алып, эс алып отурсаңыздар болот. Же болбосо летом загорать этсеңиздер кандай гана сонун. Караңыздарчы, закаттарды көрүп турсаңыздар болот. Бул жакта болсо экинчи кабаттын санузелы, бирок бул эле санузел менен токтоп калбайт. Эмне үчүн десеңиздер жүрүңүздөр. Бул жакта болсо мына ателье бөлмөсү, мастер спальня, панорамный терезеси менен. Ал эми жанында болсо ателье үчүн бул жакта санузел, же болбосо каласа гардеробтой коюп койсоңуз. Точканын баардыгы уже өзүнүн ордунда экен. Ал эми бул жакта болсо маңындайыбызда каласаңыз балаңызга жана келин балаңызга өзүнчө комната бөлүп берип койсоңуздар болот. Караңыздар, өзүнүн гардеробу менен каласа санузел болсо. Үйдүн тагдариги Романкула 47 деп дагы издеп келесиздер. Бул болсо верхний орок. Кантип көрөм десеңиздер, мына туугандар, бул болсо стадиондун өйдө тарабы верхний орокто жайгашкан. Ушул көчө менен туугандар түштүк тарапты көздөй болгону гана 300 метр барсаңыздар эле биздин үй ошол жакта жайгашкан. Локациянча айта кетсек, туугандар, жакын жерде 90-чу мектеп бар экен, андан сырткары бул жакта болсо Евразия парк, стадион. Эмне үчүн стадионду айтып атат десеңиздер, ар бир жума сайын ал жакта казанга 5 бармак кайнатып, 5 бармак шорпо таратат экен.